Medisina bilim çok. Yani eldik medisina bilim var da, eldik dariger de koydu. Eldik medisinada hiç kanday lisensiya, hiç kanday bol gerek. Bir oşorekin saqtap kala turan bolsam, men darlayım. Saqtap kalbay turan bolsam, yok men darlabayım. Daha sıkatыңыз бар mı? Aytып atpayım, ayarını görsem gözün çakçayat. Kırgız metodda. Muzamda da андай. Мыйзам деген иштеген көрүлөк мында. Ал эмне деген сөз? Бул чөптөрдө негизи санитардык норма менен сакталышы керек беле? Мына санитардык нормага кимде койнуңга салып алыш керек. Өзүн элдик дарыгер деп атаган Дүйшөн Чомоев менен болгон маекте сунуштайбыз. Эскертүү, бул эч кандай жарнама же көрүүчүлөрдү элдик медицинага багыттоо эмес. Берүүдө Дүйшөн Чомоев бейтаптарды кантип дарылайт? Чөп-чарлар кандай шартта сакталат? Билими, лицензиясы тууралуу сурайбыз. Мен Чомоев Дүйшөнбек, элдик дарыгер, тамырчы табып, көбүнчө мүнөс деп коет, тамыр кармаган дейин ысылы суукту айырмалап туруп, ошого жараша мүнөскө салып, анан ар кандай ачытма, мондай чөптөрдүн түрлөрү менен дарылайын да, негизи основной. Анан жеңил желпи жанагындай спайка, массаждар да колдонсо болот. Основный чөп-чар менен. Ондай тапчылыктын Эме кеңеши деген китеп, бул 5-чи менин басылышы. Кыргыз элдик медицина боюнча, дар чөптөр боюнча уже 5-чи китеп басып атам. Анан азыр мисалы үчүн мына бирөөлөр дарылар алат, бу жерден ушундай дар бир 150-200га жакын дар чөптөрдүн түрлөрү бар. Бул негизи кандай ооруларга шыпа деп? Бул ар кандай ооруларга шыпа. Мисалы үчүн мен азыр мен дар берип турган болсом, бул череп давленияга, жүлүү нервтерге, анан жүрөктүн нарушение эткен болсо кан союлтууга. Бу жерде мындай айтканда 100 чөптүн түрү болсо 100 ооруга болезнь да. Сизде кандайдыр бир лицензия барбы? Саламаттык сактоо тармагы? Саламаттык сактоо лицензия илгери болгон. Бизде багы илгери мындай айтканда неме научно-исследовательный институтта biz сам местный врач менен чогуу иштешибиз да. Ошол убакта Омурбай Нарбеков деген аксакал болгон, ал өтүп кетти. Аны ошондо бизде ошонун карамагында иштечүбүз. Андан кийин болду. Мен мисалы үчүн башка медицинада иштеген, мондар чөптөр боюнча иштегендер баардыгы жоюлуп кеткен. А мен багы ошону калыптандырып, ошо Омурбай Нарбековдун ишин дальше улап, дар чөптөр менен ошо менен иштеп кеттик. Бизде мындай лицензия түү деген болбойт. Бул элдик медицинада эч кандай лицензия, эч кандай болбош керек. Бирок, конечно, багы дар чөптөрдү тергенде аларга улсаксыз тергөө болбойт. Уруксаттар бар эле? Конечно. Ошо онкологиядан да дарылайт деп мындай комментарийлерден окудук да, анан бул кандайча дарылайсыз? Мен онкологиядан дарылаганда, онкологиядан ар кандай онкологиянын түрлөрү көп да. Мисалы үчүн ички ооргандар болот. Мисалы үчүн маткадан сезгенген болот, бөйрөктөн сезгенген болот, шишик болуп келген болот. Алардын баарына дарыласа болот. Бирок мен угоргошунду колдоном, бирок угоргошунду мен негизи эмеге көбүнчө 90% сырттан ачытма түрдө тартканга 10% ичүү жолдор менен дарылайм да. Мисалы үчүн баардык ооруларга онкологияга сиз угоргошунду сунуштайсыз? Онкологияга угоргошун сунуштабайм. Мен онкологияга сунуштайт турган дар-дармектер менде андан мыктылар бар да. Мисалы үчүн жана курт кумурскалардан жасалган, дан уруктардан жасалган, ал онкологияда боюнча мисалы үчүн угоргошун ал дартты айыктырбайт. Угоргошун толку вирус инфекциянан өлтүрсө болот. Аны менен дартты айыктырам деген уже мүмкүн эмес да. Мен мисалы үчүн 30 жылдан бери дарыгер болуп кылып жүрөм. Угоргошун мисалы үчүн 1 жылда 1 тонна тер алам тузамыздан. Бирок мен көбүнчө сырттан колдоном да. Ичирүү боюнча аз.
Мен неге сурап атам, мындан бир 2 жыл мурун болуш керек, 12 жашта бир ушу колунан шишик болуп келген бала ушу сизге келип көрүнүп дарыланышкан экен. Анан бул кандай дарыланды эле ошо онкологиядан? Саркома мен мисалы үчүн бир жыл мисалы үчүн менде мисалы үчүн бир жылда бир 1000ден 2000ден ашык жок, 20 000 30 000га чейин чукул болуп кетет. Бир анан алардын ар биринин өзүнүн эстеп калышы кыйын болот да. Көп кайрылат да. Мына азыр эле язба боюнча мына отурат бирөкө. Анан андайлар. Негизи ошо онкологиянын шишигине кандай чөптөр кетет муну барбы? Бул жакта шишигине биякта онколог шишигине муну неме бар, муну неме адрашман деп коет. Тысячелистник деген чөп бар дедикта. Тысячелистник деген итсигек деген чөп болот мынакей. Ушундай чөптөр булар шишиктерди, сырттан шишиктерди сымайт эткенге. Именно эле огоргошун эмес, огормушун жараланган жерлерге жанагындай өтө жанагындай гумоид эткен, инфекциясы болгон, вирусы болгон ошого болгондорду гана орушун колдонсо болот. Болсо, бу жерде мисалы үчүн менде азыр жактан көрсөтөм болот, складда азыр 1 тоннадан ашык ар кыл чөптөрдүн түрлөрү бар да, тиги складда. Мындай жана химия оор дарыланышат, алар эме онкология менен жарыккандар, анан ошол химия баягы кетире албаган шишикти ушундай чөп чаралар кетирет деп айтасызбы? Чынын айтканда, чөп чар эч качан раковой болезньди арттыра албайт. Мүмкүн эмес, только поддержка. Кандай поддержка? Поддержка. Ошону алдын алыш керек. Жараланып кетпесин, ашынып кетпегенге жол бергенге болот да. Анан өтө ашынып кеткендерге чөп мүмкүн эмес аяктырыш. Конечно, шишик, жанагындай туюк жаралар, жеңил-желпи жараларды анан аяктарласа болот да. Мен уруктандарда, мисалы үчүн мен уруктандарда Бул эмненин урук? Лён деп коет, зыгыр. Ушундай уруктандардан эми ар кандай. Мисалы үчүн ооруларда 62 оор болсо, 62 мисалы үчүн уруктандардын түрлөрү болот да. Мен азыр тегде жазып турат, актары деп жазган. Аерде 9 уруктандардын түрлөрү болот. Ал язбаларга, жанагындай жаман ооруларга, ичек ооруларга, ошолорго колдонулат да. Ошо сизге кайрылган бейтаптарынын бир канча пайызы ийгиликтүү дарыланып кетти? Мен аны тактоочун айтпайм. Мисалы үчүн кээ бир адамдардан ашынып кеткендер болсо, аларды мен врачка жөнөтөм. Эми курастан чыгып калып, айла жок десе, поддержка кылганга, жана огоргошун колдоном, уруктандарды колдоном. А так мен мындай алганда, мындай чын алганда, негизгиси өзү мисалы үчүн 1000 киши көрсөм, бир 30%, 40% чоң жардам бар да. 30%, 40% мындай айып. Мындай 100% чандалар, жеңил-желпи оорулар, оорунун алдын алуу боюнча. Мүнөз кармаш керек, жеңил-желпи, мисалы үчүн шишик бар, жел кабыс деген бар, ошолорго жеңил мен алдын алып дарылайм да. Көбүнчө. Анан өтө ашынып кеткендерге ушундай унуждон мен огоргошун ичсем ал айгам дегендер бар. Мен ал ичем десе да мен ага көтөрүмдүүлүгү начар болсо бербейм. Жок, бербейм дейм. Жаш балдар кайрылаган киши? Жаш балдардан кайрылат, эми жураларга, жөтөл-бөтөлдөргө аларга настойлор бар даярдалган. Жастар, сироптор бар, мисалы диабет турат. Сироптун түрлөрү бар, аткаркуу багы, какырык жумшатчу, өкөрлөргө, тигиндей мындай тамактын сескенгендерге, жанагындай зоптор болуп калат. Ошолорго настойлор жасалат. Жалаң эле чөп эмес, настой. Кадимки медицинага кандай көз караштасыз? Кандай? Кадимки медициналык. Мен медицинаны инсан местне иштейм да. Бирдикте. Алардын диагноз чыгаргандан кийин мага кайрылса, алар мен оңой дарыланга. Анан өзүм багы ысык суук менен дарылайм десем, алар жана ысык суугун чыгарганга болбосо, медицина менен местный иштешем да, бирдикте. Ал кандай болуп калат бирдикте болгондо? Бирдикте болгон, мисалы үчүн кеңешип. Мисалы үчүн мына азыр язбага келип атат.
мен операцияга бербейм деп атат. Туруп? Өзү мына бу жерде өз бир аял. А мен аны операция бербей туруп, язваны 80-90% дарыласа болот. А эгерде совсем жеткирип калса, язваны айыктырган мүмкүнчүлүк болбой калса, жанагындай хирургский болуп кала турган болсо, муну хирургский багы бычак менен алып гана дарылаш керек деп кеңеш берем да. Демек, эгерде бейтап өзү медицина жолунда дарыланууну каалабайсыз. Карабай келсе, анда мен колуман келгенче дарылайм да. Мисалы үчүн мына бу аял киши азыр мен операцияга болбойм, өтүм жок, операциядан корктум. А муну акырындык менен язваны дарылаганга болот. Адам өзү ыңдыздар болсо, аларды илой айыкпаган оору болбойт, айыктыраса болот. А эртеңки күнү келип сизден бир лицензия сурап эме кылса, кандай дейсиз? Бизде лицензия суроого эч кимдин укугу жок. Мен элдик дарыгермин. Элдик дарыгерде лицензия деген жок, Кытайда болгон. Адамдар өмүрүн тобокеликке салып келип атат да, сизден дарыганам деп. Келип атат, келип атканда мен айтып атам, өмүрүн ошол экен сактап кала турган болсом, мен дарылайм. А сактап калбай турган болсом, жок, мен дарылабайм деп. Врачка бар деп коем. Ошо башкага бар деп коем, болду. А мисалы бул чөп-чарлар башка да бир ооруларды козгойбеши мүмкүн? Сөзсүз түрдө козгойт. А мен кошкубагыдай кылып уже ошон үчүн китеп жасап атам да. Бүт могу китепте, мисалы үчүн, могу китепте мына дар чөптөрүнүн элүү түрү бар. Только Кыргызстанда колдонуп турган дар чөптөр бар да. Анан мен ал козгой турган болсо, мен ал чөптү бербейм. Козгобой турган кылып аракет кылам да. Каяктан тересиз бул чөптөрдү? Токтогул, Саргамыш, Чаткал, Барскондон, Кыргызстандын Илбой бурчунан. Аны сиз кантип мындай исследованиядан өткөрөсүз? Чөптөр ушуга дары экен, буга дары экен деп. Уже изучать этилген да, медицинада да, элдик медицинада да. Мен 30 жылдан бери, жалаң 15-20 жыл ушуларды кайсы ооруга дары, кайсы ооруга дары эмес болуп жагым иштеп чыктым да. Ошон үчүн китеп жаздым да. Иштеп чыктым да. Мисалы үчүн алдыр Илбой медицинада, медикте тиги не деп коет, чөп-чар боюнча медик Илбой келсе, мен аны жаңдыра алам. Анткени ал билбейт. Мисалы сиз чөп не деп атадыңыз? Леон дедиңиз, муну ушу жана онкологиядан шишиктен деп айтып кетпедиңиз? Жок, шишикке болбойт. Бул ким айтты шишикке деп? Мисалы ушуну берем деп жана онкологияны сүйлөшүп атканда. Мен берем деп айткан жокмун. Шишик, жанагындай туюк жаралар, жеңил желпи жараларды анан айыкталса болот да. А мен уруктандарда, мисалы үчүн мен уруктандарда Бул эмненин урук? Леон деп коет, зыгыр. Бул кайсы кандай? Бул толку багы өттүн начар иштеши, анан ичтер катып, геморрой оорулар болсо, өттүн иштөө функциясы бузулса, ошолорго анан ичегилердин парти кетип калса, ошолор берилет да. Эч качан онкология бул жарабайт. Жок, бул жана айтып сурап атканым ошо жанагы 12 жаштагы бала ушундай леон ичиптир да, айтып атат да, ушундай леон беришкен, леон ичкенбиз деп. Анан ошону сурайын деп аткам да, бул кандайча исследованиядан өттү, андай. Исследованияда медицинада өткөн бар да. 100% өткөн бар. Леон деген медицинада аптекада сатылат. Леон деген бул өттүн чегилерин иштешин. Мына мен андан тышкары геморрой болуп турган, чегилер катса, ич катса, ошолорго мен колдоном да. Орточо эсеп менен 1000 адам жылына кайрылат дедиңиз, э? Мен башта андан да көп болот. А балалар канча болот орточо эсеп менен чөптөрдүн? Балалары, мисалы үчүн, ар кандай 100 сомдон чөптөр 500 сомго чейин болот. Анан жанагындай уруктандардан жасалган, жанагындай өзүңктөрдөн жасалган, балга жасалган дары-дармектер болсо, ал 2000ден 3000га чейин болот. Мисалы бул дандар канча болот? Булдан 300 эле сом болот. Бул кандайча эсептелинет? Граммы 300 сомбу же 200 грамм 300 сом. 200 граммы 300 сом болуп эсептелинет. Чөптүн 300 граммы 500 сом болот. Мисалы үчүн азыр мен чөп салсам, мисалы үчүн бир аз балага баш ооруган балага 4-5 чөптүн түрүн салам, 300 граммга чейин болот. Ошо 300 граммды 1 ай ичет да. Баягы өзүнүн нормасы бар да.
Бул чөптөр негизи атайын бир условияда сакталышы керекпи, атайын бир шартта? Сөзсүз түрдө солай. Бар. Не тияктуу турат скот. Да, скатыңыз барбы? Ба, айтып атпайм, мал айрын көрсөң көзүң чакчаят. Айда 1000 тонна, 100 тонна чөп бар. Ушул жакта эле. Сиздин медициналык билимиңиз барбы? Медицина билим жок. Мен элдик медицина билим бар да, элдик дарыгер деп коет. Негизи дипломуңуз барбы? Кайсы бир тармакта? Мен инженер механик. Элдик медицинада бул кандай? Бул тайка тайындардан, апамдардан өткөн да. Немецлер наследственный деп. Так, что я мне да. Дозировкасы кандай болот? Iya. Дозировкасы кандай болот? Кандай? Дозировка. Дозировкасы энди. Өлчөм канча Өлчөмү 300 грамм деп атпайм, 500 грамм 1 литр суга демделет. Просто карабайлай салып барлаштырдыңыздар. Азыр общий эле небиси багы кыргызский методда. Көкүмөр, ермен дедим. Şu karabay türüyle alıp turbanın yani içiletti. Tak bitti. Adresman kaldı. Al saldım bunu. Bir суроо болуп атат да, ушунун баары бир мыйзамдуу деп ой эсептейсизби, ойлойсузбу ошону? Кандай дейсиз? Мыйзамдуу? Мыйзамдуу деген кандай? Мыйзам деген иштеген көрүлөт да. Ал эмне деген сөз? Мыйзамдуу. Жок, бул туура келеби дейсиң. Мунун баарын сборда кыргызский аралаштырып турган азыр бөлдүрөм. Мына орекин жакшылап аралаштырат да 3кө бөлөт да. 3түн бир бөлүгүн 7ге бөлөт. 7нин бир бөлүгүнүн ошо 300 грамм болот да. Ошо 300 грамм 1 литр суга божомолот. Анткени могу ченелген да. Чөптөн аллергиясы барларга? Аллергиясы бар болсо бербейм. Манда аллергиясы болгондорго болбойт да. Çöp özü alergik da. Болбойт. Скатыңыз ушубу? Бuna дар çöptөрдү сактаган склад ушу жер. Мүшөктөргө сактайсыз? Мүшөктөргө сакталат. Мондай жерге турбаш керек. Анан бу жерде көрүн бүткүлдөй мисалы үчүн төө куйрук, гүл кайыр деп ар бир çöpтөрдүн өздөрүнүн аттары ошолорго перестелип салган. Мына огорошун мондай. Мондай майдаланып бүт дайрылат да. Угоргошун эми? Бул угоргошун. Анан мына бүт ушундай жерде болот. Мына азыр бүтүп атат, түгөнүп атат. Анан бал 1 тонн 3 тонна бал жетпей калат мал. Эми менден бир суроо да, жана Хашим Зайналиев деген уксаңыз керек. Укмаксын көргөм да. Ал киши орто жолдон бир камалып чыгып, мындай аябай мыйзамсыз жүргүзүп атат деп айтышкан да. Анан ошол боюнча сизге да ушундай келсе эмне деп айтасыз? Мисалы үчүн ал жасаган ишти мен жасабайм да. Мен деген элдик дарыгермин. Ал деген бизнесмен да. Ал деген операция кылып атат, лаз этип атат, медицина менен каршы болуп атат. Мен мисалы үчүн дар чөптөр только багы андай зыяндуулугу, тигиндей операция тибүү кылып ийгендерге мен жол бербейм да. Анын кылган иштерин бар экен. Мындай айтканда грязный да. Ал кишинин жасаган станцияны жасатып атат. 1 грамм чөбү жок. Элди дарып атат. Как это болбойт? Бул чөптөрдө негизи санитардык норма менен сакталышы керекпи? Мына санитардык нормага кимде койнуңга салып алыш керек. Жок, кир болуп калыптыр деп атпайбыз? Кана кир болуп калган. Чөптө сакталып турат да бул эмеде. Таза эме колдонорду жууш керек, алып как положено жуулуп тасталыш керек. Анан бу жерде мына ушул булар негизгиси булар кургак нымдуу жерге болбош керек да. Аны чөп көп кылат. Бирок чөп мисалы үчүн 1,5 жылга эле. Тамырлар 3 жылга чейин сакталат. 3 жылдан кийин уже жараксыз.